Bizde толгонтуга көйгөйлөр бар. Бизден кабар барган эле жок. Ошол мамычылар тууралуу былтыр сиз келгенсиз, мамычылар толук жеткен жок деп 15 үй бар. Андан сырткары арыз аркылуу аткарылган суу да толук жеткен жок. Экинчи маселебиз мектеп бүткөн, тургузулган, бирок ремонту бүтпөй 5-6 жылдан бери соттун иши бүтпөй атат. Бул көйгөйлөр бир канча жылдардан бери арылбай, шарты оор кырдаалда жашап келген Туран муниципалдык аймактык башкармалыгы тарабынан айтылды. Жашоочулар жыйында эң көп жол маселесин көтөрүшүп, ага асфальт төшөө талаптарын коюшту. Анткени аймактагы ички жолдор кээ учта балга келип, жашоочуларга ыңгайсыздык жаратат. Экинчиден жол маселеси бизде өтө курчак болуп турат. Балдар мектепке барыш үчүн 8-де сабагы башталса, 6-да кетишке туура келип атат үйдөн туруп. Кар катаңдар содагерлер барып түшүп, жумушта барып келиш үчүн эртең саат 6-да жолдоп барышат, кечки акылчы маршрутты каттамай келишет. Бизге дачага чыгып барыш үчүн целый квест жолчу. Туран шаарчасында конуштар көп, мындан улам бүгүнкү күнгө чейин көгүлтүрөт үйлөргө жетелек. Бул көйгөй айтылганы менен чечилбей келгенин билдиришти. Мындан сырткары канализация маселеси дагы бар. 2016-жылдан бери биз газга чуркап жүрөбүз да. Эгерде биздин мына Южныйдан немеге бурулганыбызда бир дарканса до Пахаровной бюро 1 километр 800 метр центральный труба кетет. Ошол эле тартып бере турган болсоңуздарчы бизге жаңылап. Биз ар бирибиз көчөгө киргизип алатырык да. Алай бир алай эки дача конушунда көйгөй аябай эле көп. Кайсы бирин айтышыбызды деле билбейбиз. Дагы бизге эң керектүү суу боюнча, жол, мектепти көбүнчө көтөрөбүз. Анан онун башкасын баягы кыялданып эле келебиз өзү. Газ-паздарды азыр эң зарын айтып турайын деп эле. Газ жетилеге бүгүнкү. Газды ойлонобой элекпиз. Бизге эң главный суу менен мектеп болуп берсе. Аймактын көйгөйү муну менен эле чектелбейт. Шаарча социалдык объекттерге дагы муктаж. Мектептин жоктугунан окуучулар шаардын борборуна каттап окуусуна туура келет. Ага кошумча коомдук транспортко дагы муктаждык күч. Мектепке кооптуу, себеби 2-3 километрден алыстан келишет, жарлар бар, иттер бар, башталар бар деген жарыкчылык жок көчөлөрүбүздө. Айрым көчөлөрдө эми кээ жерлерде бар. Ушуларда өтө коркунучтуу. Канчасы иттерге таланып атат, канчасы түнү менен коркуп көчөдө ыйлап калып атат. Ушуларга дагы бир шарт түзүп берсе дейбиз. Жыйында кала башчысы быйылкы жылы жолдорду оңдоого басым жасааларын белгилеп, жеринде тиешелүү кызматтарга тапшырма кылды. Быйыл кеңейтүүгө возможность барбы? Биз сметасы чыгып көрүп бактырышыбыз канча чаралар жетип кетет экен. Сизге санап берип эгерде возможность болсо кеңейтип берели. Шаар мэри Бакытбек Жетигенов бир жумадан бери аймактык башкармалыктарда эл менен жолугушууларды өткөрүп, суроолоруна жооп берүүдө. Анда басымдуу социалдык көйгөйлөр көтөрүлүп жатат. Ага чейин Жапалак айылынын эли менен жолугушкан. Алар көрүстөндө Жапалак аймагына көчүрүүгө каршы пикирин билдиришкен. Мусорканын жытына дагы чыдап атабыз, суббота воскресенье автотыгынга да чыдап атабыз. Мүрзөнү башка жактан караштырып берсеңиз. Эми баары киргизе албайсың, эң көйгөйлүү, эң керектүүсүн четинен бүтүрөбүз. Анан мен айтып кеттим, бул ар бир жолугушууда. Азыр график түзөбүз. Ушул берилген суроолор боюнча жазуу түрүндө, озек түрүндө жеринен барып, ар бир жетекчилер алып, өзүм барып кыдырып, ар бир суроондо мындай көз жамын калтырбайсыз. Баары менен таанышып чыгып, ар бирөөнүн жолго жеринде. Белгилей кетсек, шаарда 7 муниципалдык аймактык башкармалык бар. Анын ичинде Туран муниципалдык аймактык башкармалыгында турак үйлөрдүн көпчүлүгүнүн кызыл китеби жок. Анда 39 миңден ашуун калк жашайт. Алмагүл Эркебай кызы, Шахрух Эминжанов, Ош ТВ.